кандай гана бир тууган болбосун өзүнүн карындашын эмизип аткан 6 айлык баласы менен эмизип аткан карындашын жерге коюш билбейм да. Сөзүнүн ачыгы да кандай болбосун мен бул жерден жаныма келип сурап атат курбуларым, айылдаштарым эмне болду талай деп. Ошол жерде мен айттым да, эми ушундай болуп калыптыр деп айтсам, бул эне кыла албайт деп баардыгы эле баса белгилеп айтып атат да. Кечирип коюңуздар. Эне кыла албайт деп любой эле адам айтып атат да. Эми билбейм, акылга сыйгыс болуп атат. Карындаш анткени себеби дегенде муун өлдү деп атат да. Мен мисалы үчүн муун өлдү дегенине мен макул болмокмун карындашым. Себеби дегенде кандай болбосун, мисалы үчүн колуң бир жерди байлап алсаң же болбосо кандай бир муунуп ар бир адам эле колуна резинка кысып калган нерселер болсо керек да. Мисалы үчүнчү болгон да, мисалы үчүн ачык айтсак, анан ошол жер гематома болуп калат да, кан уюп калат да. Мисалы үчүн да, мен моргтон караганда мөлтүрөп таптаза болуп турбайбы? Мөлтүрөп таптаза да, мен моргко көрдүм да. Бетин ачып карадым, карындашымбы, карындашым эмеспи деп карадым да. Карасам мөлтүрөп таптаза денеси, теп-тегиз таза да. Эми экспертиза көргөзсүн. Биз бирөөнү каралагандан да алыспыз. Мисалы үчүн аны күнөөлөдү, кылды деп айткандан да алыспыз. Баардык мыйзам чегинде, эгерде ушул биз менен болгон маек ишти өйдө жакта турган биздин президентибиз, УКМКнын башчысы Камчы Кыдыршаевич укса дагы баягы юң атпайт го деп ойлойм да, унчукпай калбайт го деп ойлойм да. Эми акыйкат болгон жерге жакшыраак эле болот. Мисалы үчүн ким жүрөгү ыйлайт азыр, кимди кучактап жатат баласы, кимди эркелетет аларды. Мисалы үчүн азыр 6 айлык бала калды. Ал көнгөн эм жүргөн нерсесин самайт, ыйлайт, мисалы үчүн да.